Азыр болсо биз расмий иш кагаздарына байланышкан курсту уланталык. Мурдакы сабакта айтылган кепти улантып, биз ушу расмий катнаш стилине, ушу кептик талаптарга карата бир көнүгүү жасап көрөлүк. Бул мен азыр сиздерге экиден мисалды берем. Ушулардын кайсынысын сиз расмий катта орундуу деп эсептейсиз жана себеби эмнеде өзүңүз ой жүгүртүп көрүңүз. Кичине жайыраак иштейбиз, бирок менин максатым сиздерге азыр өзүңүз угуп эки вариантты. Анан кайсы вариантын расмий катта колдонот элеңиз, анан эмне үчүн экенин ойлонуп көрүңүз. Анан мурдагы эки сабактын мазмунун дагы эстеп көрсөңүз да, мисалы тилдик, стилистикалык кайсы талаптарды койдук элек, бир 10 чактуу, бир 11 талапты айттык элек, ошолорго таянып айтып көрсөңүздөр. Биринчи, А. Кымбаттуу Аскат Эсенкулович. Б. Урматтуу Асан Эсенкулович. Кайсы вариантын тандайсыз? Анан эмне себептен экинчиси туура келбейт? Анча. Же болбосо экинчисин колдонсоңуз, кайсы учурда жол бересиз ошого колдонгонго? Же экөө тең эле жарай береби? Кымбаттуу Асан Эсенкулович жана урматтуу Асан Эсенкулович. Менимче бул өтө эле жөнөкөй тапшырма болду деп ойлойм. Себеби деген расмийчилердө мурда дагы айтканбыз, анан көп эле биз мындай кулак кагып жүрөбүз, туурабы? Сөзсүз жолуктурган болсоңуздар керек, өзүңөр деле түрдүү бир кайрылууларды, чакырууларды алсаңыздар керек. Ал түгүл тойго деле чакырууларды ушуларды жазат. Туурабы? Биз эң кеңири көп колдонуп жүргөн, адат катары колдонулуп калган стереотиптик түрдө негизи бул урматтуу Аскат Эсенкулович. Бул расмий түрдө колдонулуучу сөз дагы биз көбүн эсе колдонуп көнүп калган орус тилиндеги сөздүн дагы эквивалентине бул туура келет. Ал эми кымбаттуу Аскат Эсенкулович, эгерде кайсы бир адам менен ушул Аскат Эсенкулович менен расмий мамиледе болсоңуз да, бир кызмат ишке байланыштуу болсоңуз да, бирок кайсы бир себептер менен мамилеңизде жакын болсо, мисалы достук мамиледе болсоңуз, же болбосо бир кайсы бир маанилүү иште бири бириңизди колдогон болсоңуз, туурабы? Өзгөчө сыйга же болбосо мындай кичине кайсы бир салтанаттуу расмий, жөн гана мындай расмий үчүн салтанаттуу азем болуп жатабы, бир аземтүү салтанаттуу иш болуп жатабы. Ошондо ушу Аскат Эсенкулович кайсы бир көп эмгеги менен, өзүнүн жакшы сапаты менен, адамгерчилиги менен бир сиздердин андай бир жылуу өзгөчө мамилеңизди көрсөтүшүңүзгө татыктуу болсо, балким, туурабы, жаңы жылдык куттуктоо кат болобу, же болбосо кайсы бир мааракеге чакыруу болобу, ошондо жекече гана учурларда балким кымбаттуу деп колдонсо мүмкүнчүлүк берилсе болот. Бирок жалпысы расмий чөйрөгө урматтуу туура келет. Экинчи мисал. Ишиңизге ийгилик каалайбыз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Кайсыны вариантын сиз расмий чөйрөдө колдоносуз? Эмне үчүн? Эмне үчүн экинчисин колдонбойсуз? Жана балким экөөнү тең колдонсо болот. Кандай деп ойлойсуз? Ишиңизге ийгилик каалайбыз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Менин оюмча, сиз дагы макул болуп болушуңуздар керек. Негизи стилистикалык өзгөчөлүгү жагынан бул эки вариантты тең колдоно берсе болот тилдик чөйрөдө. Себеби мындай стилистикалык жактан бул жерде колдонулган грамматикалык курамдар жана сөздөр орток маанидеги болуп эсептелет. Себеби стилистикалык орток маанидеги сөздөр же грамматикалык курамдар деген эмне? Бардык стилдерде, бардык кептик чөйрөдө, ооз эки кептик чөйрөбү, адабий чөйрөдөбү, же болбосо расмий чөйрөдөбү, иш кагаздарында болобу, бардыгында колдонууга мүмкүн болгон, эч кандай бир кошумча бир мааниси жок, кандайдыр бир экспрессивдүү деп айтабыз, экспрессиялык
бир жеке мындай бир баа берүүчүлүк же болбосо кандайдыр жеке мамилени билдирүүчүлүк мазмундагы маанидеги кошумча мазмун жок бул сүйлөмдөрдөчү. Ошондуктан экөөнү тең колдоо нерсе болот. Үчүнчү мисал. Биринчи түшүнүү менен кабыл аларсыз. Мисалы, менин өтүнүшүмдү түшүнүү менен кабыл аларсыз. Экинчи вариант Б. Түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз. Түшүнүү менен кабыл аларсыз. Түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз. Кайсы бир сунушту айттыңыздар, же болбосо кайсы бир мындай өтө эле мындай катуу талабыңызды койдуңуздар, анан жана сиздин оюңузча сиз алып аткан кат ала турган адам оппонентиңиз үчүн бул өтө күтүүсүз, балким жагымсыз болоттур, анын бир максаттарына туура келбей калат. Бирок бул өтө сиздин ишиңизге зарыл жана ушундай шартты коюуга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз, укугуңуз бар, Бирок ошол эле учурда мындай кичине жумшарт кылып мындай ал объективдүү түшүнүп кабыл алат, мындай шартты билет, шартка көнөт деген оюңузду билдириш үчүн сиз эмне деп жазасыз? А. Түшүнүү менен кабыл аларсыз. Б. Түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз. Кайсы вариантын аласыз жана эмне үчүн экинчи вариантын же биринчи вариантын албайсыз? Эмне сизге тоскоолдук кылат? Кайсы жогоруда айтылган эрежелерге туура келбейт? Албетте, түшүнүү менен кабыл аларсыз деген сүйлөмдө могу акыркы сөздүн грамматикалык формасы кичине мындай сиздин каалооңузду, бирок кичине ишенбестигиңизди билдирет да, мындай кандайдыр үмүтүңүздү, бирок ошо анча ишенбейсиз да. Мисалы, ооз эки кептик тилде деле алганда айтат го, мисалы, бирөөнү күтүп атса, мисалы үй бүлөнү элестеттик эле, кечинде кечки чайга отурганда, бир мисалы улуу баласы келбей атат да. Кел эле тамак иче берели, муздап калат деп айтса, балким апасы айтат, бир аз кое туралы, келип калар деп айтат, мындай келип калар деп айтабыз, туурабы? Адатта мындай анча чечкиндүү айтылбайт. Мындай эгерде ооз эки уксаңыз, ушундай форманы колдонгон сөздү адатта мындай үн жумшак айтылат, ишенбестик менен айтылат, эми келип калар. Же болбосо мисалы бирөө ооруп атса, мисалы жата тур жакшы болуп каларсың деп айтабыз, туурабы? Мындай үмүт тилек, бирок анча ишенбестик бар да. Ал эми экинчи сүйлөмдө түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз деген сүйлөм, ал жерде сөздүн өзү эле сиздин ишеничиңизди билдирип турат да. Демек, анын аркасында сиз мындай ишеничтүү, сиз түшүнүү менен кабыл аласыз, мен ушуга ишенем деген айткан сөздүн аркасында буга чейин жазган маалыматыңызга сиз өзүңүз ишенет экениңизди, ошол туура экендигин көрсөтүп жатат да. Демек, сиздин экинчи вариантты колдонгондо жалпы эле сиздин катыңыздын, сиздин билдирүүңүздүн мазмунуна, ошондо жазылгандарга мындай ишеничтүү экениңизди, ошо олуттуу экенин көрсөтөт да. Албетте, бул жерде эч кандай оройлук жок, эч кандай мындай мааниси жагынан туура эмес деген сөз жок, бирок катыйсы катары сиздин ишенимиңизди көрсөтөт. Ошондуктан экинчи вариант туура болот. Түшүнүү менен кабыл алат деп ишенебиз. Түшүнүү менен кабыл аларсыз эмес. Дагы кийинки маселе, мисал, А. Бул маселе эмки жумада каралат. Бул маселе мисалы 2018 жылдын мисалы 12 февралында жыйында каралат. Кайсыны тандап алат элеңиз? Бул маселе эмки жумада мисалы чогулушта каралат. Бул маселе 2018 жылдын 12 февралында каралат. Кайсыл вариантын алат элеңиз жана эмне себептен? Грамматикалык жактан, стилистикалык жактан эч кандай доомот кое албайбыз. Бул маселе эмки жумада чогулушта каралат. Эмнеси бар экен? Экинчиси болсо, бул маселе 2018 жылдын 12 февралында каралат. Мисалы, кайсы бир маселе боюнча маалым кат жөнөттүңүз өзүңүздүн офисиңизде же мекемеңиздин ичинде, же болбосо бир уюмдардын, мамлекеттик мекемелердин арасына.
бир билдирүү жибердиңиздер, ушундай бир маселе каралат, ошого карата же документтериңизди даярдатууну сурайбыз, же болбосо ошого сиздерди чакырабыз. Сиздер мисалы катышууңар талап кылынат, же болбосо башка нерсени жазасыздар, анан күнүн жазасыздар, мисалычы кайсыл убакта ошол маселе каралышы керек. Кайсыл вариантын тандадыңыздар? Бул маселе эмки жумада чогулушта каралат. Бул маселе 2018 жылдын 12 февралында чогулушта каралат. Албетте экинчи варианты туура келет расмий катка. Себебинен эмнеде? Сиз да туура ойлодуңуз болуш керек. Себеби эмки жумада деген сөз өтө эле болжолдуу болуп атат да. Себеби жуманын ичинде жумушчу күндөрдү гана алганда 5 күн бар. Туурабы? Эгерде бул көйгөйлүү маселеге тиешелүү болсо, аны чечилиши керек болсо, жана расмий чөйрөдө болсо, расмий иш убактысынын ичинде карала турган болсо, ал деген так айтылыш керек. Түгүл мен бул маселеге, ушул сүйлөмгө түгүл мен убактысында жазып койгон саат боюнча, мисалы саат 10-до, саат 12-де, түгүл баланча жерде дагы деп мисалы өтө турган жеринде так жазмакмын да. Себеби дегенси бул катка тиешелүү адамдар иштейт да. Алар азыркы шартта албетте иш күндөрүнүн убактысын жазып алган болот. Мисалы эртең мен 9-да жумушка келем, туурабы? 11-де жолугушум бар, саат 3-тө дагы бир баланча жумушум бар, туурабы? Ошондуктан бул сиз карай турган маселе, сунушталып аткан маселени алар өзлөрүнүн мындай иш тартибине киргизип алыш үчүн ал сөзсүз түрдө күнү, түгүл убактысы, өтө турган жери дагы так айтылышы керек. Эмки жумада каралат экен, эмки жума келгичи качан, эмки жума 5-күндө эле, эмки жума 3-күндө эле, эмки жума. Анда мындай так эместик болуп калат. Бул сиздин катыңыз, мындай жазган катыңыз, мындай маалымат берүү жагынан билесиңер, маалымат толук болуш керек деген талап бар болчу, канчалык кыска жазылса дагы, эң зарыл деген маалымат толук болуш керек дегенбиз. Бул жагынан сиздин жазган каттын эч кандай баасы жок, эч кандай мааниси жок болуп калат. Ошондуктан экинчи вариант туура. Кийинки мисал, текшерүү жүргүзүлөт. Мисалы кайсы бир маселелер боюнча, мисалы министрликтин берген буйругунун аткарылып жаткандыгын мисалы текшериш керек болот, ошого байланыштуу кат жазылат. Мисалы текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүү жүргүзөлү деп жатабыз. Бул жерде айта кете турган нерсе, биз кыска гана расмий каттардын үзүндүлөрүнө мисалында биз кептик тилдик талаптарды карап жаткандыктан, бул жерде сүйлөмдөр да толук эмес берилиши мүмкүн. Бул жерде биздин максатка тиешелүү гана бөлүктөрүн алып карап атабыз. Ошондуктан бул мисалдар кыска. А. Текшерүү жүргүзүлөт. Б. Текшерүү жүргүзөлү деп жатабыз. Кайсыл туура болот? Албетте бул мурдагы айтылган мисалдардын бирине эле окшош. Текшерүү жүргүзөлү деп жатабыз. Бул силердин ниетиңерди, планыңарды, оюңарды билдире турган конструкция, грамматикалык курам. Жүргүзөлү деп жатабыз. Бул мындай да, мен эртең конокко барайын деп атам. Же болбосо мен мындай жаңы жумуш издейин деп атам. Даярдоо баскычында эле турат да, мындай даярданып жаткан гана мезгилди билдирет. Болобу, болбойбу, андан ары эмне болуп кетет, өзгөрүп кетеби, план өзгөрбөйбү, ал түшүнүксүз. Мындай кандайдыр жылуу жумшак, өтө эле жай баракат айтылган нерсе да. Ал эми текшерүү жүргүзүлөт, бул так нерсе. Себеби деген сиз жазып аткан катты окуй турган адам ошо катты окуп кандайдыр иштерге даяр болушу керек. Уюштуруу жагынан, билбейм, түгүл маанайы жагынан, психологиялык жактан даяр болуш керек. Кандайдыр мындай эми болобу, болбойбу деген эки анжой болбошу керек. Текшерүү жүргүзүлөт. Демек текшерүү келет экен. Туурабы? Демек бу да планга киргизилиш керек. Бу дагы ушу иштин тартибинде каралышы керек, бу дагы, туурабы? Демек анан дагы сиздин тактыгыңызды билдирет, жана бул дагы бир талап. Эгерде зарылчылыгы жок болсо, мынчалык узун сүйлөм жазгандын кереги жок. Текшерүү жүргүзүлү деп жатабыз. Так гана текшерүү жүргүзүлөт. Объективдүү. Анан дагы бул жерде грамматикалык жактан алганда этиштин мамилеси болчу жүргүзүлөт.
биз жүргүзөбүз эмес, текшерүү жүргүзүлөт. Бул дагы расмий кагаздарга мүнөздүү форма болуп эсептелинет. Көбүрөөк кездешкен жагдай мисалы мекеме мисалы саат 9-да ачылат. Ал жерде айтпайт да, мен келип мекемени саат 9-да ачам деп айтпайбыз, туурабы? Расмий билдирүү катары мисалы келүүчүлөр үчүн зарыл болсо мисалы. Ошондо биз айтабыз, мекеме саат 9-да ачылат. Бул иш аткарылат. Туурабы? Ушундай формада колдонуучу сүйлөмдөр, сөздөр расмий кагаздарга мүнөздүү болуп эсептелинет. Мен ачам, мен аткарам, мен жүргүзөм эмес, жүргүзүлөт, аткарылат, жасалат, каралат. Мисалы, бул маселе чогулушта каралат. Бул маселени биз чогулушта карайбыз деп айтпайбыз да.